Марсариев эксперт, Батыш Белоруссиядагыдай вариантты Кыргызстанга даярдап коюшу толук мүмкүн. Назарнюс чекиткейжи маалымат агенттиги эксперт Марсариев менен шайлоонун кандай өтөөрү, кайсыл партиялар ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү боюнча баарлаштык. Марс мырза, партиялар курултайын өткөрүп, тизмелерин бекитип жатышат. Сиздин анализиңиз боюнча ийгилик кайсыл партияларга жылмаят? Ийгилик бийликке ыктаган партияларга жылмаят. Мекеним Кыргызстан. Биримдик Кыргызстан мүмкүн бир бол, анан ата мекен өтүшү мүмкүн. Добуштарды саткандарды жоопкерчиликке тартуу мыйзамы күчүнө кирди. Эми бул мыйзам добуш сатууну токтото алабы? Добуштарды саткандарды жоопкерчиликке тартууну күчөтпөсө дагы добуштар сатылат. Күчүнө кирди деген мыйзам иштебейт. Себеби партиялардын баары ошол ыкма менен иштешет. Региондордун баарында добуш сатылат. Кыскасы добуш алуу үчүн баардык ыкмалар колдонулат. Сиз айткан мисалдар ишке аша турган болсо, таза шайлоонун дайыны чыкпай калат го. Таза шайлоодон үмүт үзбөш керек. Бирок таптаза шайлоо болбойт экенин түшүнүшүбүз керек. Бийлик аша чапкандарды тизгиндөөгө аракет кылышы мүмкүн. Бирок шайлоого аттанган баардык партиялар ийгиликке жетели деген максатта ар кайсы технологияны пайдаланат. Эмнегедир Белоруссиядагы шайлоонун Кыргызстанга таасири тийиши мүмкүнбү? Азыркы мезгилде аналитиктер, саясатчылардын баары ошого басым коюп жатышат го. Албетте, таасири тийиши толук мүмкүн. Биз бир нерсени эсибизге түйүшүбүз керек. Кыргызстандын саясий абал Белоруссиядагы окуяга жараша өнүгөт. Эгер ал жакта митингге чыккандар тынчыбай, кызгылт сары түстөгү революция башталса, анда Россияда дагы, Хабаровск районунда дагы окуялар жанданып, Кыргызстанда уланып кетиши мүмкүн. Белоруссияда нааразычылык акциялары токтоп калса, Кыргызстанда дагы шайлоо тынч өтүп, нааразычылык акциялары болбойт. Ошондой эле жазга да ызы чуусу жок барабыз. Кыргызстандын шайлоосуна чет мамлекеттер кийлигишиши мүмкүнбү? Кийлигишиши мүмкүн. Белоруссияга Батыш кийлигишип, Светлана Тихановскаяны чыгаргандай Кыргызстанга да Украинадагыдай кызгылт сары түстөгү революция кылууга аракет кылышат. Же Батыш Белоруссиядагыдай вариантты Кыргызстанга даярдап коюшу толук мүмкүн. Анткени бизде деле Батыш өзүнүн талапкерлерин таптап, алга сүрөп жаткан технологиялар ишке аша баштаганы байкалат. Алар тымызын сотто иштеген Клара Сооронкуловага окшогон саясатчыларды даярдап жатышат. Алардын аракетин байкап калган Абдиева белый паруска жазып чыкты го. Эми алар тактикасын өзгөртүп, башка нукка бурушу мүмкүн. Кандай нукка бурат деп ойлойсуз? Менимче бир бол менен ата мекендин ичинде шайлоого аттанган жаштарды колго алып, мындан ары ошолор менен иш кылышы мүмкүн. Тагыраагы бир бол менен ата мекендеги таза күчтөр өтүп кетсе, алар ичинен иштей баштайт. Жыйынтыгында жаштардан турган оппозиция пайда болот. Жанар Акаевтай 15-20 депутат болсо эле парламенттин ичинен чоң чатак чыгып, демократиялык күчкө айланышат. Алар ар кайсы партияда экенине карабай, бир ой, бир максат менен иштеп, Батышты карап түздөнүп, ошол жака багыт алышат. Жыйынтыгында 3-5 депутат 115 депутатты утуп кеткендей абал пайда болуп, парламентте саясий кризис күч алган абалга жетип калышы ыктымал. Бул Акназарнюс чекиткейжи. Улукбек Кочкоров: мен эмне үчүн биримдикти тандадым? Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров эмне үчүн биримдик партиясын тандаганын айтты. Бул тууралуу министр Facebook баракчасына жазды. 2017 жылы президенттик шайлоодо коррупциясыз бийлик, суткорсуз экономика деген платформа менен жарышка чыккам. Шайлоодо оппонент болуп чыкканыма карабай, президент министрлик кызмат сунуштаганда да эң алгач ушул платформамды ишке ашыруу максатында бул кызматка келгенмин. Албетте, ишенип берилген тармакта командам менен калктын аярлуу катмарынын жашоосун жеңилдеткен бир топ иштерди аткардык. Муну менен катар жогоруда айткан платформамдын негизинде түзүлгөн калктын реалдуу акчалай кирешесин максаттуу түрдө жогорулатуу жана туруктуу социалдык экономикалык өнүктүрүү деген долбоорду даярдап, өкмөттүн тиешелүү министрликтерине, мурдагы өкмөт башчыга сунуштадым. Баары эле бул өзгөчө колдоого ала турган реалдуу программа экен деп баалашканы менен белгисиз себептерден улам ишке ашыруу аракети көрүлбөдү. Бул долбоорду ишке ашыруу менен биз Конституциянын 42-53 беренелеринде көрсөтүлгөндөй айлык акыны, пенсияны, жөлөк пулду стипендияны, калкты канааттандырган жогорку чекке көтөрмөкпүз. Элдин жашоо, иштөө чөйрөсү жогорку сапатка чыкмак. Муктаждар үчүн турак жай жеткиликтүү болмок. Калктын саламаттыгы, билим алуусу кыйла сапаттуу жана жеткиликтүү деңгээлде көтөрүлмөк.
импорт ооздукталып, атамекендик өндүрүүчүлөргө болуп көрбөгөндөй колдоо көрсөтүлмөк. Мен буга чейин мени колдогондорду эмес, программамды колдогондорду издеп келдим. Демократиялык социализм принциптерине негизделген бул долбоор Биримдик партиясына да сунушталып, колдоого ээ болду. Эң башкысы, бул партия өзүнүн социалдык экономикалык программасынын негизги өзөгү катары кабыл алды. Мен бул партияны тандашымдын эң негизги себеби ушул. Мага элдин жашоосун жакшыртуу, идеяларымдын, программамдын ишке ашуусу маанилүү. Бийлик системасы бул идеяларымды ишке ашыруу инструменти, деп жазат Булак Кадам Чекит медиа. Бул тарыхый чечим. Эксперттер Текебаевдин шайлоого катышуудан баш тартканы тууралуу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоого барбай турганын жарыялады. Ошентип, дээрлик 30 жылдык тарыхы бар оппозициялык партия өз эсебиндеги 7-чи шайлоо кампаниясына атасыз аттанмай болду. Кыргыз саясатындагы белдүү саясатчынын мындай кадамы кечээ күндөн бери медиа айдыңында, сот тармактарда кызуу талкууланып жатат. Партия тизмесин баштап бараткан Жанар Акаев Өмүрбек Текебаев өз чечими менен бийик саясий маданияттын көрсөткөнүн белгилеп өттү. Ушундай учурда Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана башка атамекенчилердин шайлоого катышуудан баш тартканы жоопкерчиликтүү кадам жана саясий эрдик. Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү кадамы бийик саясий маданияттын үлгүсү болду. Өмүрбек Черкешевичтин мындай чечимине бир жагынан ичим ачышса, экинчи жагынан бул кишинин эрки көпчүлүгүбүздү суктандырды. Бул чоң максаттар үчүн жеке амбицияларды курмандыкка чалуунун үлгүсү, деди Акаев. Биз айрым саясаттаануучу, коомдук ишмерлердин Текебаевдин күтүүсүз кадамы тууралуу пикирлерин чогулттук. Жогорку кеңештин экс-спикери Зайнидин Курманов Текебаев жаштарга жол бошотуп, даанышмандыгын көрсөткөнүн белгилейт. Атамекен менен Текебаевди бөлүп кароо таптакыр мүмкүн эмес. Текебаевдин чечими капалантат, ал анткени күчтүү, харизмасы бийик саясатчы. Анын үстүнө ал оппозициялык партиянын өкүлү. Кыргызстан үчүн мындай саясатчыны жоготуунун өзү оңой эмес. Бирок экинчи жагынан алсак, жаш, келечектүү, креативдүү мунга орун бошотуунун мезгил өзү талап кылууда. Бул тарабынан ал даанышмандыгын көрсөттү, жаштарга жол бошотту. Мындай кадам адамдардын көңүлүн бурат. Партияга ансыз да добуш беришет. Андыктан Өмүрбек Текебаев добуш жоготпойт. Анын кадамы баары үчүн илим. Айрыкча кайрадан парламентке келүүнү самаган саясатчылар үчүн Атамекен командасынын келечеги бар, дейт Зайнидин Курманов. Саясаттаануучу Бакыт Бакетаев да Текебаев туура кадам жасаганын белгилейт. Атамекен күчтүү партия жана Текебаевдин чечими партиянын позициясын начарлатпайт. Талапкерлери күчтүү. Рыскелди Момбеков эл сүймөнчүгү, Жанар Акаев күчтүү оратор. Сариевдин кеткени жакшы болду, анткени алардын идеологиялык көз караштары карама каршы болчу, дейт Бакетаев. Өмүрбек Текебаев Атамекендин туусу бойдон кала берет, деп ой бөлүштү мурдагы башкы прокурор Аида Салянова. Өмүрбек Черкешевичтин съездеги билдирүүсүнө ичим ачышты. Партиянын парламенттик шайлоого өзү баштап барса жакшы болмок. Бирок кыракы, көрөгөч саясатчы катары бардык жагдайды эске алып, бир тыянакка келгени анык. Жалпы жолунан алып караганда Текебаевдин тизмеде болушу же болбошу өзү үчүн да, партия үчүн да маанилүү эмес. Өмүрбек Черкешевич Атамекендин туусу, атамекенчилердин атасы болуп кала берерин эч ким тана албайт. Ал киши партияны сырттан колдоо тууралуу оюн билдирди. Балким чынында эле азыркы шартта так ошол сырттан колдоо маанилүү жана майнаттуу болоор, деди ал. Коомдук ишмер Түгөлбай Казаков Өмүрбек Текебаевдин чечимин тарыхый кадам деп сыпаттап, саясий чөйрөдөрдө мурда кийин мындай көрүнүш болбогонун белгилейт. Өмүрбек Черкешевич абдан бышып жетилген саясатчы. Ал аябай туура кадамга барды деп ойлойм. Текебаевдин бул чечими тарыхый кадам болду дегенге кошулам. Ар бир партиянын өз тарыхы болот жана бүткүл саясий партиялардын жалпы тарыхы бар. Текебаевдин бул кадамы ошол тарых барактарында сөзсүз катталып калат. Биздин атка минерлерде кубалап чыкмайынча былк этпей отура берген жаман адат бар. Партия лидерлери өздөрү аман эсен туруп, ордун жаштарга өткөрүп берет деген буга чейин бизде болбогон. Өмүрбек Черкешевич абдан акылдуулук кылды. Атамекендин айланасында жыйналган жаштардын шансы аябай жакшы. А бирок шайлоо кандай өтөт? Таза өтөбү же жокпу деген ар-сар суроо бар, дейт Казаков. Атамекенчи Садык Шернияз болсо Өмүрбек Текебаев партияга дайыма керек деген пикири менен бөлүштү.
Ачыгын айтканда эки тараптуу көз карашта турам. Өмүрбек Черкешевич тажрыйбалуу саясатчы, кесипкөй адис жана дасыккан юрист катары парча менен парламентте чогуу жүрсө, максатка ылайык иш болмок. А бирок жаштарга жол ачып, жаңы муумга мүмкүнчүлүк берип жатканын мыкты демилге катары баалап алдым. Бул Текебаев саясаттан биротоло кетти дегендик эмес. Ал партияга керек жана сырттан колдоо көрсөтүп, атамекенчилер менен ар дайым чогуу болот, деди Садык Шернияз. Эске салсак, Атамекен партиясынын 13-кезектеги курултайында Текебаев баштаган партиянын түптөөчүлөрү шайлоого катышпасын билдиришти. Атамекенчилердин катары Элдар Абакиров, Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева, Евраз Осмонов, Сейтек Качкынбай сыяктуу жаштар менен толукталып, тизмеси бекитилди. Булак эл гезит чекит KG. Турсунбек Акун: Өмүрбек Субаналиев моралдык жактан туура эмес кадам таштап алып, эми кантип мурдагы кызматына иштейт. Назарньюз чекит KG маалымат агенттиги белгилүү укук коргоочу, экс-акыйкатчы Турсунбек Акун менен шайлоонун шарапаты менен орун алган айрым жагдайлар боюнча пикир алыштык. Турсунбек агай, шайлоонун шарапаты менен кыргыз саясатында түрдүү жагдайлар орун ала баштады. Даражалуу кызматтардын биринде турган Өмүрбек Субаналиев неге шайлоого оппозициялык партия менен аттанды? Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын, мамлекеттик ишмерлердин бири, комиссар Катани деген атка ээ болгон Өмүрбек Субаналиев шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен чыга турган болуптур. Кызыгы бийлик менен кызматташып туруп, жылкы теппей, жылаан чакпай эле президент Жээнбековго айыгышкыс душманга айланган. Кайда болсо да президентке асылып сүйлөгөн партияга барып кошулуп алганы таң калтырып жатат. Депутат болуп калсагы жакшы, депутат болбой калса кантип баштагы Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарлык кызматына барат? Негизи мыйзам шайлоодон кийин баштагы кызматында иштөөгө жол береби? Мыйзам жол берет. Бирок Өмүрбек Субаналиев оппозициялык партия менен шайлоого барып алып, баштагы иштеген кызматына барганга кантип абийири жол берет? Бирок өзү журналисттерге: депутат болсом болуп калдым. Эгер шайлоодо өтпөй калсам, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп, мурдагы эле кызматында иштей берем дептир. Моралдык жактан туура эмес кадам таштап алып, кантип мурдагы кызматында иштей берет? А балким кызматта туруп, оппозициялык партия менен шайлоого баруу эрдиктир. Бийлик менен кызматташып туруп, оппозициялык партия менен шайлоого баруу эрдикке деле жатпайт. Тескерисинче кызматка тырышкандыкка жатат. Мүмкүн жүрөгү оппозициялык партияга тартып жаткандыр. Мүмкүн ошондойдур. Бирок азыркы кадамы чыккынчылыкка барабар иш болуп калды. Анткениңиз менен Өмүрбек Субаналиевдин бетке айтканын, өзү иштеп жаткан бийликке каршы пикирин айта алган, тайманбастыгын баалагандар барго. Өмүрбек Субаналиев көз караштарын ачык айткан, тартынбаган сапаты бар. Ал бетке айткан лидерлердин катарын толуктайт. Ошон үчүн бийликтен кеткен учурлар болгон. Бийликте туруп, бийликке каршы чыккан мезгили болгон. Бирок азыркысы аларга салыштырмалуу таптакыр башка нуктагы иш болуп жатат да. Ошон үчүн кантип иштейт деп жатам. Ал киши менен жакшы мамиледесизби? Жакшы мамиледе болчумун. Телефон чалып, мен уюштурган иш-чараларга чакырып турчумун. Бирок эмнегедир бирине да келген жок. Баштагыдай чалбай алыстап кеттик. Негизи комиссар Катани деген атка ээ болушуна менин жана укук коргоочулардын эмгеги бар. Аны өзү да китепке, гезиттерге баса белгилеп жазган. Ыраазычылыгын да билдирген. Мактоого татыган эрдиктери да болгон. Акаевдин бийлигине эч ким баш көтөрө албай жатканда бийликке каршы чыккан кадамдарга барган. Атамбаевдин убагында президент тарабынан кадырына доо кеткен сөздөр айтылып, кызматы жок жүргөн. Сооронбай Жээнбеков президент болоору менен Бакыйган Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарлыгы кызматына даярдады. Эмнегедир Субаналиев ушунча убакыттан бери иштегени менен бул ишти аткарды, мындай демилге көтөрдү дегенди уга элекпиз. Жогорку кызматта иштеп, айлык алып жаткандан кийин ар бир адам өзүн көрсөтүшү керек эле. Тилекке каршы баарыбыз суктанган, мактаган Субаналиев андай кадам жасай алган жок. Булак Назарньюз чекит KG.